Кызамык өтө жугуштуу вирустук оору. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына таянсак, дүйнө жүзү боюнча 2017 жылы 130 миңден ашуун адам аталган дарт менен ооруп көз жумган. Басымдуу бөлүгү кичинекей балдар. Азыркы күндө ооруп аткандардын санынын көпчүлүгү 51% балдар болуп атат да, жаштар, 1 жашка чейинки балдар. Андан кийин 48% 1 жаштан 4 жашка чейинки, андан калган пайыздары жогору жактагы адамдар болуп атат да. Бул кызамык оорусу бизде ушул январь айынан бери катталууда. Негизи биринчи ушул Бишкек шаарында катталган. Бишкек шаарында ушул январь айында бир 8 учур катталып келсе, азыркы күндө ушул последний убакта, акыркы убакта 2 катталды. Ал эми республика боюнча ала турган болсок, 200дөн ашык адамдарда катталды да. Анын ичинен ушул Ош областында көбүрөөк болуп атат. 100дөн ашык ошол жакта болду, 150ге жетип калды ошолор Ош область боюнча. 1963 жылга чейин дарт дүйнө жүзү боюнча ымыркайлардын өлүмүнүн негизги себеби болуп келген. Аны балдардын чумасы деп дагы аташты. Эмдөө оорунун санын кыскартканы менен толук жок кыла алган жок. Ар бир бала ошо 12 ай возрастында, ошо 1 жашка чыкканда, ошо кор паротит краснуха, КПК деп коет, ошо вакцинацияны алат. Андан кийинки вакцинация 6 жашта болот. Эгер учурда ошо вакцинацияны алган балдар болсо, балдар оорушпайт. Кызамык коркунучтуу инфекция. Ага эмделбеген бардык курактагы адамдар кабылышат. Бирок көбүнчө 1 жаштан 5 жашка чейин балдар жабыркайт. Учурда балдарды эмдөө үй-бүлөлүк медицина борборлорунда үй-бүлөлүк дарыгерлер тарабынан жүргүзүлүүдө. Жөнөкөй эле баягы респиратордук вирустук оорулардай катарыдай эле ошондой сыяктуу эле ысытма көтөрүлөт, бала жөтөлөт, мурунан суу агат, ыйлайт, баланын аппетити начарлайт. Андан соң күндөн күнгө оору күч алып, дене ысытмасы 39-40ка чейин көтөрүлүшү мүмкүн, жөтөлүү күчөйт, көздөрү кызарып, жашы агат. Анан жарыкты да карагысы келбей калышат да, көзү уялып, ошо карай албай калат. Бул мезгил 4-5 күнгө чейин созулат. Андан кийин ошо 4-5 күндөн кийин оорулуу адамдын денесине бүдүрлөр пайда болот. Кызамыкты алдын алуунун бирден бир жолу эмдөө. Антпесе оорулуу адам эмделбеген 18 адамга чейин жугузушу мүмкүн. Айдана Астамова, Данияр Амантурулу, Замана студиясы.